9 февраль бүткүл дүйнөлүк стоматология күнү. Дал ошол себептен ушул тармактагы дарыгерлерди биздин студиябызга чакырып, кызыктуу, пайдалуу маек куруу алдында турабыз. Анда да келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Ысык көл облустук тиш дарылоо мекемесинин тиш салуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Кубанычбеков Санжар Кубанычбекович жана ушул эле мекеменин тиш дарылоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Хапизова Азиза Алымжановна бизде конокто. Саламатсыздарбы? Алгач эле майрамыңыздар менен маанайыңыздар кандай? Рахмат. Жакшы бурса. Жакшы келип алдыңыздарбы? Жакшы. Анда алгач эле эң жөнөкөй, бирок ошол эле учурда чоң мааниге ээ болгон тишке туура кам көрүү тууралуу сөз кылалы. Канткенде биз тишибизди жакшы сактай алабыз? Тишти жакшы сактап алганыбызга себептери көп. Тишти туура сакташ бул деген бала курсактагы кезинен башталат деп айтсак болот. Кош бойлуу эжекелерибиз боюнда бар кезде тиштерин убагында дарылап, жултурчуларын жулдуруп, туура тамактанып, натуралдуу түрдө тамактарды, жемиштерди жеп, анан дагы бала 2 жашка чыккандан баштап баланы тиш жууганга, туура тиш жууганга үйрөтөбүз, көндүртөбүз. Күнүнө 2 мал, эртең менен, кечкисин 3-4 минуттан кем эмес жуудуруш керек балдарды. Ошо саңылган гигиена болуп саналат да тишти. Гигиенаны жакшы сактаса тиш көбүрөөк сакталып берет. Анан туура тамактаныш керек. Жакшы. Сиздердин мекемеде көпчүлүк билген эле тиш тазалатуу, тиш жуулдуруудан сырткары дагы азыр заман өнүкпөдүбү? Анан баягы пародонтология же болбосо имплантация, эстетикалык стоматология дагы жолго коюлганбы? Бул жаатта кандай? Биздин мекемеде бүт эле тармактар бар. Стоматология бул ушундай медицинанын ушундай бир тармагы экен. Вообще бир орунда турбайт. Стоматология күндөн күнгө өнүгүп келе жатат. Биздин мекемеде бүт эле тармактары бар. Анын ичинен 2019-жылдан баштап имплантология курстарын окуп келип, биздин жетекчибиз имплантологияга тиешелүү жабдуулар менен камсыздап, 2019-жылдан баштап имплантация кыла баштадык. Азыркы учурга чейин кылып атабыз. Жакшы, жыйынтыктары жакшы болуп жатат. Жакшы. Суроо талап кандай? Ушу Кара Кол шаарында суроо талап жогору элеби? Себеп дегенде анын баасы дагы баягы бир топту чапчыйт экенин билебиз, анан капчыкка туура келеби? Суроо талап эми аз-аздан болуп атат. Элдер эми түшүнүп атышат. Эмне үчүн дегенде имплантация тиш салуунун эң жакшы методу да. Эмне үчүн дегенде жанындагы тиштерди өгүлөп бузбайбыз. Ошол эле турган сөөгүнө бул дрелдер менен акырын тешип, импланттын өзүн отургузуп, анан ошо импланттын үстүнө эле тиш салынат да. Жанындагы тиштер бузулбайт. Ал эң жакшы метод. Эми каражаты бул материалдар аябай кымбат болгондуктан ошого эле байланыштуу каражаты бир аз кымбатыраак. Жакшы. Анан бардыгыбыз эле баягы мончоктой тизилген апапакай тиштерди каалайт экенбиз, бирок тилекке каршы бардык эле андай эмес экен. Кыйшык тиштер бар экен, аралары ачык деген сыңары. Анан аны брекет жолу менен түздөп келебиз да. Анан ошо брекет жөнүндө көптөгөн мифтерди угуп келебиз да. Ал тишти бошотуп салат экен, анан тескерисинче зыянын тийгизет экен деп ошол тууралуу токтоло кетсеңиздер. Эми брекет да биздин мекемеде коюлат. Брекет 12 жаштан баштап койсок болот. Смена прикуса болгондон кийин 12 жаштан. Анан возрастной ограничение жок. Прикустарды, тиштердин кыйшыктарын ошо брекет системасы аркылуу коебуз. Тиштерди бошотот, ооба тиштерди бир аз бошотуп туруп, тиштер түздөлгөндөн кийин анан өзүнүн этаптары бар. Мисалы, ретейнер коюлат же болбосо капа коюлат. Ошо капалар кийип жүргөндөн кийин бир канча убакыттан кийин кайра ордуна келип катайт. Эч коркунучу жок, бүт баары калыбына келет. Демек сиздер баягы бир эле билим алып токтоп калбастан кайра улам замандын өнүгүшү менен улам окуулардан өтүп, жаңы нерселерди өздөштүрүп, сертификаттарга ээ болуп турат турбайсыздарбы? Демек сиздердин мекемеде баардыгы эле ишке ашат,
ооба ашат. Жолго коюлган, Жакшы. жакшы. Баягы тиштердин саргаюусуна эмнелер себеп боло алат? Бүгүнкү күндө бул дагы бир коомдун көйгөйлүү маселесине айланды десек болот. Ошону кантип алдын алсак болот жана эмнеден улам тиш саргайуу пайда болот? Тиштин саргаюунун себептери көп. Генетикадан деп айтсак дагы болот. Анан сырткы факторлор. Биринчиден бул суудан болот. Сууда фтор элементи көп болгонуна байланыштуу биздин Ысык-Көл областта определенный региондорубузда бар сууда фтор көп болгон. Ошо фтордун көптүгү бул флюороз оорусу деп айтылат. Андан тышкары жанагы тамеки чеккендики, крепкий кофе, чефир, красительдерди көп употреблять эткен, газдалган суусундуктарды. Бирок анын баарын деле дарыласа болот. Пломба менен, коронкалар менен, винирлер менен дарыласа болот. Дарылагандан кийин кайра эле бир канча убакыт өткөндөн кийин саргайып кетпейби? Же кепилдик барбы, бир тазалаткандан кийин болду, саргайбайт деген, же алда кам көрүүдөн көз карандыбы? Кам көрүүдөн көз каранды. Негизи жарандар ошо тишин жакшы сактагылары келсе, ак тиштерди каалашса, стоматологторго ошо 6 айда бир кайрылып туруусу зарыл да. Тиш оорубаса деле келип бир сыйра профилактика жүргүзүп койгону туура болот да. Азыр бизде андай ичине азыраак болуп жатат, бирок эми ошого баратабыз да. Көнүп келатышат. Санжар ага, сиз тиш салуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп атпайсызбы? Анан сизге тиш салууга, көбүнчө протезге улгайып калган ата-апаларыбыз кайрылса керек, алар келгенде аларга бир өзгөчө жылуу мамиле менен консультация берип, күнгөй тескейин түшүндүрүп берип, кайсынысы узак убакыт чыдайт, мына ушунун баардыгын айтып берип, психолог да болуп калсаңыз керек. Бизге айтып өтүңүзчү, ушул протездердин кайсынысы ыңгайлуулук жаратат, кадимки тишке жакыныраак жана пайдалуу, жакшы материал, ошону түшүндүрүп айтып кетсеңиз. Ооба, азыркы учурда улгайган ата-апаларыбыз да кайрылат. Ата-апаларыбыз эле эмес, азыркы учурда жаштар да кайрыла баштады. Эмне үчүн дегенде азыр биз жеп жаткан тамак аштарыбыз ары кошкон химикаттар көп болгондуктан жаштардын да тиштери эртерээк бузулуп, жаштар да кайрыла баштады. Ооба, пациенттер кайрылгандан кийин биз ишенип кайрылып аткандан кийин биз туура консультация, бул консультация стоматологияда эң маанилүү этап деп эсептейм. Эмне үчүн дегенде пациенттер ишенип кайрылып аткандан кийин биз пациенттерге туура, так, жеткиликтүү тилде түшүндүрүп беришибиз керек. Анын үстүнө баягы мурда салып көрбөгөндөн кийин билбейт да кайсынысы жакшы. Билбейт, ошо. Анан ар бир пациентке эле бул протез деп эмете албайбыз. Өз ооз көңдөйүн көрүп туруп, кайсынысы ыңгайлуу, ошо протездерди рекомендация кылып көргөзүп беребиз да. Бул жакта мисалы кээ бирөөнүн таңдайы бар экен, таңдай жок. Эмнеси менен айырмаланат, алып көргөзүп айтып берсеңиз болот. Бул жакта тиш салуу негизи эки этап, эки эмеге бөлүнөт. Съемный протез, анан несъемный протез болуп бөлүнөт да. Съемный дегенибиз негизи чечип алып салынма протездер. Аларга бул полносъемный, вообще тиши жок апаларыбыз, аталарыбыз келсе ушундай асты үстү мындай тиштерди көргөзүп, ушуларды рекомендация кылабыз. Булар пластмассовый, пластмасстан жасалат, сөйөк тиштер деп коет азыр кыргызча. Андан кийин эле нейлоновый протездерибиз да бар. Бул нейлоновый протездер пациенттердин өзүнүн тиштери көбүрөөк болсо, ошо жака ыңгайлуу, жакшы болуп отурат да. Бул концевой дефект, акыркы азуу тиштери жок болсо, ошолорго рекомендация кылабыз. Буларды ошондой эле азыркы учурда мындай отсталый жаңы эле келип атат, жаңы бир аз болду келген, отсталый, жумшак, ыңгайлуу. Билөөлүн оорутпайт болуш керек, Билөөлөрдү көп оорутпайт, өйкөбөйт, ушундай протездерди. Бат ыңгайлашат, бат көнүп кетет. Бат көнүп кетет да. Мындай простой протездерге көнбөгөн пациенттерге мындай протездерди эметебиз да. Сунуштайбыз. Ушу кардарлардын суроо талабы жогору бүгүнкү күндө протезге. Күнүнө бир канча адам келет сиздерге кайрылып?
келет, бир 3-4 адам, 2-3дөөн. Ар кандай эми может келбей деле калышы Муну мүмкүн. канчада бир алмаштырып туруу зарыл? Негизи протезди 3-4 жылда бир алмаштырып туруш керек. Анан ушундан улам мындай суроо сурагым келип атат да, баягы биз күнүмдүк турмушта көрүп калабыз, ата-апаларыбыз кечинде оозунан чыгарып туруп анан чыныга сууга салып коюшат го. Ушул негизи эле туура көрүнүшпү? Протезди кантип биз көп убакытка туура сактай алабыз? Протезди бул ооз көңдөйүнөн чыгарып сууга салып коюу туура эмес деп эсептейбиз. Ал көнүмүш адат болуп калган. Илгертеден эми кыргыз эли этке, ушундай күчтүү тамактарга жакыныраак келгендиктен эт менен эт чайнаганда бул протездер бүлөнү кичине оорутуп өйкөп коет. Анан ошон үчүн ата-апаларыбыз кичине бүлөнү эс алдыралы, бүлөсү ооруп кетсе ошо сууга коюп, сууга салып сактап коюшат да. Ал ошого көнүп калышкан, аны көргөн балдары, кыздары деле кийин деле уланта беришет да. Негизи протезди ооз көңдөйүнөн чыгарбай эле эртең менен как обычно эле тишти кандай сактасак, ошондой эле 2 маал жууп тазалап эле жуунуп аткан учурда ооз көңдөйүнөн чыгарбай эле койсок, бат көнүп, өзүнүн тишиндей эле болуп калат. Урматтуу телекөрүүчүм, демек тишти сууга салып коюу бул туура эмес экен. Жакшы маалымат берип өттүңүз. Анда сизге өтөлүү баягы өзгөчө кыш мезгилинде бүлөлөргө суук тийип калган адамдар жабыркашат го. Ошону алдын алуу үчүн эмне кылыш керек? Же болбосо ушундай суук тийгизип алган мезгилде сиздерге дароо кайрылыш керек да, Бүлөгө кыш мезгилинде суук тийгизүү деген бул туура эмес. Бүлөнүн оорусу мезгилге карабайт. Ал деген определенный факторлордон болот. Биринчиден бул гигиена сактабагандан, алдын ала тиштерин дарылабагандан болот. Тиш бүлөнүн оорусу бул гингивит деп айтабыз. Аны дагы дарыласа болот, бирок убактысы узакка чоюлат. Аны витаминдер менен, аппликациялар менен дарыласак болот. Бизге ушундай баягы түшүнүгү сиңип калган да, бүлө ооруса да суук тийиптир депчи. Кыргызда эки эле оор барбы деп коет го, баягы суук тийүү анан көз тийүү депчи. Анын сыңары биз дагы жалпы калың журт баягы бир аз маалымат аз болгондуктан суук тийгенде эле ооруйт деген түшүнүк калып калган. Көрсө мунун баардыгы гигиенага дагы түз байланышта турбайбы? Гигиенада болот, анан скученность зубов деп айтылат. Ошол үчүн жанакы брекет системасын кийгизип тишти түздөйбүз да. Тиштер бири-бирине жакын болуп, кысылып жайгашканда, ошондо дагы бүлөлөрдүн оорусу пайда болот. Түшүнүктүү. Тишти баардык эле учурда дарылай берсе болобу? Мисалы айтайын дегеним, кош бойлуу айымдарды бир аз ичи чоңоюп калганда болбойт, арсайганга болбойт деп калат го. Же атайымдын заман өнүгүп, мындай зыянсыздандырылган бир уколдор, препараттар пайда болдубу? Кош бойлуу айымдарга айтат элем, алдын ала дарыланып, бирок боюнда бар кезде кандай учур болот да? Дарыланса болот, желательно 2-чи триместрде. Уколдорубуз дагы бар. Атайын боюнда барлар үчүн ылайыкташкан, Ылайыкташкан уколдор бар, азыркы учурда заман орунда турбай эле. Боюнда бар айымдарга дагы атайы сайла турган уколдор дагы бар. Бирок аны деле көп сая бергенге болбойт. 2-чи триместрде келип дарылатып, жулдурчу тиштерин жулдурса болот. Биздин мекеме азыр ушу кош бойлуу 70тен өтүп калган ата-апаларыбызга бекер балдар 10 жашка чейин бекер каралат. Кош бойлуу айымдар дагы бекер дарыланып, жулдурчу тиштерин жулдуруп алса болот. Жакшы, мамлекеттик болгон үчүн аларда каралган экен, ыңгайлуулуктар, жеңилдиктер. Жакшы. Ошону менен катар баягы кичинекей бөбөктөрүбүздүн тишине дагы канткенде биз туура кам көрө алабыз. Көпчүлүк ата-энелерибиз дагы бир аз маалыматы аз болуп калышы мүмкүн. Ошол туурасында айтып өтсөңүздөр. Кичинекей балдар менен иштеш бир аз кыйыныраак. Ошол үчүн ата-энелерге айтат элем, бизге алып келерде даярдап, үркүтпөй, коркутпай. Үйдөн кандай бала мындай даярданып, настроенный болуп келсе, ушунчалык биздин жумушубуз мындай жеңил өтөт эле да. Баланын
чоң кишилерге караганда мындай осложнениялары эрте болот, бат болот. Биз чоң кишилер эми жумалап 1 жума, 2 жума китанал ичип жүрүп алабыз. Баланы биринчи, экинчи суткада эле алып келиш керек. Анан бул сүт тиш Дары берип баспай, дары берип баспай, температурасын түшүрбөй, бул тиш баары бир сүт тиш түшүп калат деп күтпөй, сүт тиштер дагы дарыланат кадимкидей. Алардын деле тамырлары, нервтери болот, дарыланып, пломба коюлат. Жулунчу тиштер эми ал өзүнүн определенный периоддары болот, возрасттары болот. 9-10 жашка чыкканда уже сүт тиштер көбүнчөсү баары алмашат нак тишке. Баягы кичинекей балдарыбыздын бир тиши начар түшүп калса, эч нерсе болбойт, бул сүт тиш түшүп калат, эмки тиши түз чыгат деген бир түшүнүктөр бар го, ошол чынбы, туурабы ошол? Сүт тишти эми дарылаш керек, караш керек. Канча мындай боюнда бар айымдар дагы өзүнүн боюнда бар кезде өзүнүн тишин жакшы караса, баланы деген кичинекей кезинде сүт тишин жакшы карап, эрте жулунуп калган тиштин ордун тиштер жылышып кетип, ошондон мындай зубной ряд бузулат. Жанагындай кыйшыйып, орсок чыгып калган тиштер ошонун себебинен көп болуп атат да. Эми балага тишин кам көрүү бул 2-3 жашынан уже тишин жууганын үйрөтүп, ар кандай видеолор чыгып атат, даже ата-энеси өзүн жууп аткандай баланы көргөзүп өзүнүн жанына тургузуп, мындай деп түшүндүрүп берсе жакшы болот. Эрте тишин жууп, эрте ошого көнүп алса. Анан молочный тиш деп эле жулдура бергенде болбойт. Өзүнүн ары тиштин өзүнүн убактылары бар, өзүнүн түш жубагы бар. Ошол кезде түшпөй атса жулдуруш керек. Анан жана наристелерибизге атайын сээп кое турганда бир нерсе бар экен го, ал куртту басаңдатат дейби же токтотуп турат дейби, ошол жөнүндө айтып өтсөңүздөр, ал кандай жардам берет? Бизде аргинат серебро деп айтып коет. Аны деген көбүнчө маңдайкы тиштерге жасалат. Эми ал деген биздикилер көбүнчө тамырлары калганда анан келет да. Ушундай бар экен, шыбап койсоң оорубайт экен деп. Негизи кичинекей эле мындай саргайып, жаңы башталган кезде жасатса болот. Бирок анын деген бир минусу бар. Тиштерибиздин баары капкара боюнча болуп турат. Капкарага боюлуп калат. Аны деген 6 ай сайын келип, кайра жаңыртып, кайталап туруш керек. 6 ай бою капкара болуп турбайт, ал кетет да, бир аз убакытка эле. Капкара болуп турат. 6 ай бою. Түшүнүктүү. Молочный тиштер түшүп, кайра жаңы тиш чыкмайынча ошондон капкара болуп турат. Жакшы. Негизи эле тиш дарыгерине канча айда бир кайрылып туруш керек? Жылына 2 жолу негизи. Бирок биздин эл көбүнчө андай кылбайт. Ооруп 2-3 күн, 2-3 түн уктабай калганда келишет биздикилер. Негизи алдын алуу канчалык тишке канчалык эрте келген дагы өзүңөргө да ошончо арзан токтойт. Пайда ошончолук, Анан ушу адамдардын тишине болгон камкордугун кандай баалайт элеңиздер? Бир 10% шкалада сиз айткандай ушундай такыр эле чыдабай калып 2-3 күн дары ичип шишип кеткенде келишеби же өзүнө кам көрүү эрте келгендер дагы пайыздуулугу боюнча кандай көрсөткүчтөр бар? Көрсөткүчтөр 10 балдык шкала боюнча эрте келип кайрылып жүргөн адамдар да бар. Вообще болбой мындай шишип, ириңдеп кеткен кездер да бар. 10 балдык шкала менен 5-6 балл пока ошондой болуп атат. 50% турбайбы? Түшүнүктүү. Таң эрте келип биздин телегөрүүчүлөрүбүз үчүн ушундай жагымдуу, пайдалуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Анда сиздерге эркин микрофон болсун. Жалпы кесиптештериңиздерди бүгүнкү майрамы менен куттуктап кетсеңиздер болот. Эми учурдан байланып биздин бүгүн кесиптештерибизди стоматолог күндөрү менен куттуктайбыз. Кесиптешибизди, жетекчилерибизди, чогуу иштешкен коллегаларыбызды баарын майрамдары менен куттуктайбыз. Аларга кааларыбыз узун өмүр, чын ден соолук, иштерине ийгилик, эч качан оорушпасын. Мен жубайым дагы стоматолог, жубайымды дагы майрам күнү менен куттуктайм. Рахмат. Санжардын айткандарына кошулат элем. Биздин элибизге
кааларым. Тиштериңиз оорубасын. Жакшы, сиздерге ыраазычылык билдиргизебиз. Ал эми бизде конокто Ысык Көл облустук тиш дарылоо мекемесинин тиш салуу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Кубанычбеков Санжар Кубанычбекович жана ушул эле мекеменин тиш дарылоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Хапизова Азиза Алымжановна бизде конокто болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эч бир адамдын тиши оорубасын, тишиңиздерге туура кам көрүңүздөр жана эртерээк бир жылда 2 жолу стоматологдорго кайрылып турууну сунуштайбыз. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин улантат.